Мен аймактарды кыдырганда мен түштүк жергесин кыдырып келдим. Баткен, Ош, Жалал Абад. Анткени ушул башаламандыкты пайдаланып, улуттар аралык жаңжал чыгарып ийүү күчтөр пайда болду. Андан сырткары ушу чек арада жаңжал чыгарабыз деген күчтөр да пайда болду да. Бул бүгүнкү COVID-19 да коркунучтуу нерсе. Эгерде ошол улут аралык жаңжал чыгып кетсе, анда COVID-19 биякта эле калып калат да. Ошон үчүн биз кайсынысы коркунучтуу болсо, ошол ишти жасашыбыз керек. Мен ошол ишти жасаш максатында баягы профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум. Көзмө көз жолуктум. Эми баягы СМИ аркылуу деле жолугуп айтсак болот эле кайрылууну. Бирок ал СМИ аркылуу кайрылганыбыз 10 жолу кайрылдык буга чейин мен. Башынан биринчи күндөн баштап кайрылып келатам. Бирок ал эффект бербейт экен баягы. Көзмө көз отуруп, анан ошолордун диаспоралары менен жолугуп мындай жабык эшик артында сүйлөшкөнүң бул эффект берет экен да. Мен ошон үчүн ошо түштүктү кыдырып келдим. Түндүк тарапты мен кыдырган жокмун. Нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек. Менин бараарымды угуп алыптыр дагы, элдер чогулуп алыптыр. Чогулуп алып анан ызы чуу салып, баарыбыз жолугабыз, эмне үчүн тиги жабык эшик артында сүйлөшөт деген ушундай бир талаптарды койгон экен. Анан мен өзүм ошол жерден буйрук бердим. Эшикке чыгаргыла, эшиктен жолугалы баарын депчи, залдан. Мына башка түндүктүн башка региондорун кыдырган жокмун. Мен түштүккө только ошол максатта гана барып келдим.